Барыңыздарга салам, жаңы өкмөт, жаңы программа. Республика Ата Журт фракциясы тарабынан сунушталып, жогорку кеңештен көпчүлүк коалициясы тарабынан колдоого алынган өкмөт башчылык кызматка талапкер Улукбек Марипов өкмөттүн жаңы программасын сунуштады. Инвестицияны жакшыртуу, орто жана кичи бизнестерге шарт түзүү, конституциялык реформаларды эске алуу менен түзүлдү. Жаңы мобилдүү маселелерди ыкчам чечкенге ылайыкталып каралган. Мамлекеттик каржы системасы реформага муктаж. Дүйнөлүк кризис, пандемия өтө терс таасирин тийгизди. Энергетикалык секторду вертикалдык векторго алып келишибиз керек. Транспорт министрине башка коммуникациялык министрликтерди кошуу, жалпысынан башкаруу системасын өзгөртүү өлкөнүн өсүп өнүгүшүнө шарт түзөт деген ишеним. Марипов бюджеттеги дефицитти жана тышкы карыз боюнча иш алып барып, тышкы карызды реструктуризациялоо боюнча карап чыкпаса болбойт деп, ички өндүрүмдү күчөтүп, тышкы кардарларга сатуу маселесин күчөтүшөөрүн айтты. Жогорку кеңештин депутаты Байгазы Кенжебаев өкмөт башчылыкка талапкер Улукбек Мариповго өзүнүн айылында бүтпөй жаткан мектеп тууралуу айтып, тамашалуу жооп алды. Буга Марипов: депутат болуп келишиңиз менен куттуктайм. Сиз келипсиз, эми бүтөт го, Кудай буйрса, деп тамаша иретинде жооп узатты. Улукбек Марипов антип эл өкүлдөрү менен тамашалашып жатканда парламент алдында ага каршы митинг өтүп жатты. Парламенттин алдында Улукбек Мариповдун премьер-министрлик орунга келишине каршы митинг өтүүдө. Митингчилердин бири Бакай Кашкарбаев: Марипов бул кызматка татыксыз, тажрыйбасы жок, бул иштин арабасын тарта албайт, өкмөт башына баруусуна каршыбыз, бизге болгон, кыргыз элине болгон чыккынчылык. Садыр Нуркожоевич, сиз мындайларга ишенбеңиз, алданбаңыз, азгырык. Сунуш кылган программасын өзү жазган эмес, ага бир Санжар деген министр жазып бериптир, уктук. Ноокатты туугандары менен басып алыптыр, угуп жатабыз. Бүтүндү кыргыз элин жемкорлорго салып беребизби? Биз эмне үчүн чыктык? Артыңыздан чуркап өлкө оңолсун деп, реформа болсун деп чыктык. Негизги талап Марипов бул кызматка келбесин, башка тажрыйбасы бар адамдар көп, деген митингдин катышуучусу. Бир кезде ушинтип программасын тапшырып, өкмөт башчылык кызматты аркалап, кийин абакка алынган Мухаммед Калый Абылказиевдин акыбалын билгендер да бар. Абакта жаткандардын абалдары менен кыйноого каршы улуттук борбордун кызматкерлери таанышып чыгышты. Алар экс-премьер-министр Мухаммед Калый Абылказиев, УКМКнын мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаев, президенттин парламенттеги мурдагы өкүлү Курманбек Дыйканбаев, финансы полициясынын мурдагы төрагасы Бакир Таировдун жана Нават ресторандар түйүнүнүн биреси Сергей Острецов менен жолугушуп, ал жайын сурап чыгышты. Кыйноого каршы улуттук борбордун жетекчиси Бакыт Рыспеков ырайымсыз мамиле жасалып, кыйноого алындым деген арыздар түшпөгөнүн айтып, кээ бир адамдар ПЦР анализ жоктугунан тергөө изоляторуна эмес, убактылуу кармоочу жайында кармалып жатканын мыйзам бузуучулук дейт. Жаңы өкмөттүн курамында былтыр октябрда болгон бийлик алмашууда кызматка отургандардын айрымдары жок. Ошол себептенби Айтоор айыл чарба министрлик кызматты аркалап келген Тилек Токтогазиев айыл чарба тармагындагы коррупциянын көлөмүн ачыктады. Анын айтымында айыл чарбасында аткезчилик товардын көлөмү болжол менен 1 миллиард сомду түзөт. Коррупциялык иштерин жүргүзгөнгө айыл чарба министрлигин жетектөөгө кызыктар таасирдүү топтор бар экенин өз сөзүндө кошумчалаган. Токтогазиев каршылаштарынын арттарын ачык айткан жок. Бирок ал адамдар жогорку кеңеште отуруп, анын ишин көбүн эсе ошолор сындап келүүдө дейт. Айыл чарба тармагында мурда аткезчилик күч алып, ун өлкөгө пескоблок же кебек түрүндө ташылып келинген деген Токтогазиев, аны менен күрөшүүгө анда убакыт аз болуп калганын айтты. Бизде коррупцияларды ачыктаган даттануулардын базасы бар. Тилекке каршы көп нерселер бар. Далилдерди чогултууга убакыт жетишсиз болуп калды. Ошондуктан мен көп нерсени ачык айта албайм, деди ал. Анын айтымында эсепке алынбаган товарлардын эң жогорку индекси Талас облусунда. Ар бир жүк ташуучу унаадан 100 000 сомдой мамлекетке зыян болгонун жашырган жок. Бүгүнкү күндүн негизги жаңылыктары ушулар болду. Биз менен болуңуздар.